Арыбаңыз ардактуу телекөрүүчү, кутман кечиңиздер менен. УТРК Баткен телеканалынын түз эфиринде номер 2 Баткен бир мандаттуу шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына мөөнөтүнөн мурда шайлоого аттанган талапкерлер ортосундагы теледебатты баштайбыз. Бүгүнкү теледебатыбыз жыйынтыктоочу дебат болмокчу. Бүгүнкү дебаттын катышуучулары менен мен сиздерди четинен тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттыгына талапкер Раимкулов Аширбай Омурзакович. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттыгына талапкер Каработоев Жалил Исакович. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттыгына талапкер Кожонов Замирбек Ырыспаевич. Саламатсыздарбы, урматтуу талапкерлер, кутман кечиңиздер менен студиябызга кош келдиңиздер. Алгач эле мен сиздерди ошол теледебаттын жүрүш эрежелери менен башында тааныштырып өтөйүн. Ар бир талапкерге 15 мүнөттөн убакыт берилет. Теледебат 5 тур менен өтөт. Биринчи алгачкы 1 мүнөт убакыт берилет. Анда сиздер таанышуу, темага киришүү иретинде колдонсоңуздар болот. Соңунда дагы 1 мүнөт бул телекөрүүчүлөргө, шайлоочуларга кайрылуу иретинде колдонсоңуздар болот. Ал эми экинчи турда биз тараптан, алып баруучу тарабынан сиздерге 2 суроо берилет. Аны үчүн сиздерге 4 мүнөт убакыт. Андан кийинки турда сиздер бири-бириңиздерге кезек-кезеги менен суроо бересиздер. Аны үчүн 7 мүнөт убакыт каралган, бирден суроо бересиздер ар бириңиздер. Андан кийинки 2 мүнөт бул телекөрүүчүлөрдөн келген SMS билдирүү суроолорго берилет. Дагы эскерте кетчү жагдай, урматтуу талапкерлер, буга чейин сиздер меморандумга кол койгонсуздар. Мындан улам бүгүнкү дебат өз ара урматтоонун, сыйлоонун тартибинде өтөт деп мен ишенем. Анда ардактуу телекөрүүчүлөр, урматтуу талапкерлер, даяр болсоңуздар, биз теледебаттын алгачкы турун баштайбыз. Раимкулов Аширбай Омурзакович, сизге 1 мүнөт убакыт берилет. Ассаламу алейкум, урматтуу Баткен элим. Кут конгон Баткен элим, Батыр элим. Сиздер менен жолуштурганга курсамын. Элибизге, жерибизге кут береке берсин, Алланын жардамы, жакшылыгы болсун. Ошондой эле өзүнүн мээримини Райымга бөлөгөн болсун. Урматтуу элим, баарыңыздар менен таанышсыздар. Мен Раимкулов Аширбай Омурзакович. Жогорку билимдүүмүн. 35 жыл педагог болуп иштеген, мугалим болуп, ошол мугалимдик кесипти аркалап, алгачкы иштеген жетекчи болуп иштеген жерим бул профсоюз төрагасы болгон Баткен районунда. Ошондой эле Баткен номер 57 кесиптик лицейдин директору болуп 10 жыл иштедим. Андан кийин 1 жыл Баткен шаарынын мэри да болуп иштеп калдым. Кудай буйрса, мына элим менен болуп, элиме колумдан келген кызматымды кылам деп ишендирем. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Андан кийинки талапкер Каработоев Жалил Исакович. Саламатсыздарбы, урматтуу Баткен элим. Мен Каработоев Жалил Исакович Көкташ айылында туулганмын. Эмгектеген жерлерим Кадамжай, Хайдаркан сымак комбинаты, Кадамжай сурма комбинаты, Чаубай сымап руднигинде жетекчи кызматтарда эмгектендим. Андан кийин Баткен облустунун Гостандардын 3 жыл директору болуп иштедим. Кийинки эмгек жыйларын такаш Алабука, Чаткал, Тоо кендеринде иштедим. Акырында кайерде Камбарата номер 2 кесиндеги чоң жардырууга жардыруу иштерине жетекчи болуп иштедим. Кийин түндүк түштүк альтернатива жолунда дагы түштүк жагын туннелдин жарымына чейин ошол жерде жардыруу иштерине жетекчи болуп иштегем. Чоң рахмат, Жалил Исакович, вакытыңыз чектелди, ыраазычылык билдиребиз. Андан кийинки талапкер Кожонов Замирбек Ырыспаевич, кезеги сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу элим. Баткен 2 шайлоо округунун шайлоочулары, мен Кожонов Замирбек Ырыспаевич, Кадамжай районуна караштуу Исакуловкон айылынын тургуну боломун. Жашым 45 жашта, үй бүлөлүүмүн, 4 баланын атасымын. 1996 жылы орто мектепти аяктап, жогорку окуу жайга ошол эле жылы жогорку окуу жайга тапшырып, 2001 жылы ийгиликтүү аяктадым. Кесибим мугалим.
2002 жылдан 2004 жылға чейин мұғалім болып иштедим. 2004 жылдан баштап жеке чарба түзүп, айыл чарба бағытында 2012 жылға чейин иштедим. Андан кийин 2012 жылдан 2021 жылға чейин жеке ишкерлик менен алектендим. 2021 жылда баштап Исхак Болотхан айылдык кеңешине төрага болуп шайланып, ушул күнгө чейин төрагалык милдетин аткарып келдим. Чоң рахмат, Замирбек Рыспаевич, вакытыңыз чектелди, ыраазычылык билдиребиз. Кадырман телекөрүүчүлөр, урматтуу талапкерлер, анда биз кийинки бөлүккө өтөрсөк, кийинки бөлүктө мен тараптан суроо берилет, алып барчы тарабынан 2 суроо берилет, сиздер үчүн 4 мүнөт убакыт жооп бергенге. Алгач Ашырбай Өмүрзакович, сизден баштасак, айтсаңыз, ушул саясатка кандайча максатта аттанып калдыңыз? Бул биринчи суроо болсун. Экинчи суроо, сиз эгерде жогорку кеңеште депутат болуп шайлансаңыз, өзүңүз шайланган округдагы кандай делген негизги көйгөйлүү маселелерди көтөрүп, аны кандай жол менен чечесиз? Рахмат. Эми саясатка аттанган негизи эле бул ар бир адамда ыждан болот экен. Эми чындыгында адам бул дүйнөгө бир келет, бир жашайт. Анан ошол жашоонун ар бир этабы менен жашап өтөт экен да. Ошондо ар бир ошол жаш бала, бөөк, ошол бөөк 7-8 жашка чейин или 15 жашка чейин даже ушундай да, ата-энеси үчүн жашайт экен да. Ата-энесинин ошонун берген тамагын жейт, ата-энесиге тарынат, ата-энеси кийинтет, ата-энеси үчүн жашайт экен. Андан кийин 15 жаштан өткөндөн кийин бул уже акыл эсе киргенден кийин бул ошо ата-энеси үчүн өзү жашап калат экен, өзү. Ошол ата-энемди карашым керек, бир туугандарымды коргошум керек, бир туугандарыма жардам беришим керек, бир туугандарымдагы мен бир пайдам тийсин дейт экен да. Андан кийин чоңойгондон кийин кичине колдон ишке келип бир ишке жарап андай болуп болгондон кийин ошо уже өзүнүн ошол иштеген жеридегилерди, коомду, же болбосо ошо коңуш колоңуну ошолорду дагы бир багытка тартып, ушулар менен аракет кылып калат экен жумушка. Анан уже аны дагы толук аткарып, ыжданы жетип, күчтүү болсо, ал элимди кандай кылам мен, элимди кантип мен пайдам тиет, элиме кандай мен жумуш кылып берсем, мен чыныгы өзүмдүн элимдин патриоту болом, или өлүмдөн ошол керегине жараган адам болом деген бир көйгөй жаралат экен да. Ошондой эле ушул күнгө чейин мен иштедим. Ишимде ошо канча иштелди аткылап иштеген болсо, мен иштеген жерде дайыма бир мамлекетке пайда келтирип келе жатам. Ошол райком профсоюз төрагасы болуп иштеп турганда, мына Карабулактагы лагерь бузулуп бараткан жеринен, жок болгон жеринен ошону кайра тугузганга, курганга алгачкы мен көтөрүп, мен баштагам. Проекттерин полный жазып, кайрадан эме толеранс ишканасы менен иш жүргүзгөм мен. Андан кийин мен райком профсоюздан кетип, лицейге келип иштедим. Лицейде дагы ал жерде ошол лицейди нөлдөн көтөрдүм. Үстүндө чатыры жок, даже бир компьютер жок жерде, окуучулар дагы азайып кеткен, группалар азайып, ошондой кесиптер азайган жерде мен колумдан келиши күчүмдү жумшап туруп, ал жерде толук кандуу ишке киргизип, ал жерде мына эми элим дагы билет, көбү ошо толук кандуу ишке киргизип, кесиптерди жүргүзүп, көп кесип менен балдар. Ашырбай Өмүрзакович, эгерде жогорку кеңешке депутат болуп шайланып калсаңыз, кандай көйгөйлүү маселелерди көтөрөсүз өзүңүз шайланган округдан? Кудай буйрса, мен биринчи эле көйгөйүм ушу чегарада жашаган баардык чегара ушул статусун алган ушул айылдарыбыз көп го. Булар да азыр эмесин көтөрүп атат, жанагы пособиясын көтөрүп атат, ошолорго жөлөк пулдарды берип атат дегенде ушундай. Мен айтат элем, мен ушуну көтөргүм келет, чтобы бул бай, бул кембагалды ушу бардыгына бирдей ушундай бериш керек. Чегарада жашаган өзү баатырлык. Чегара жашап ошо чегараны коруп атабы, ар бир балага бериш керек. Эгерде 3төн 4төн балага ашкандан кийин аларга даже ошол пособиясын көбөйтүп бериш керек. Сени ошо чегараны коруп жашагандыгы үчүн. Бул кыйын, кээ-бирлер 5-6 баласы бар, кээ-бирде 10 баласы бар, аны сен тракторуң бар, холодильник бар, или машинаң бар деп ага бербей койгон бул туура эмес. Бул биздин байлыгыбыз, биздин балдарыбыз, Кыргыздын эң жогорку байлыгыбыз ушу биздин элибиз болуп эсептелет. Эл бар, ошон үчүн Кыргыз эли байыйт. Эл бул биздин чоң ресурсубуз. Жумушка дагы бардык эмеге тармакка жүргүзсөк болот. Бар тармакты ээлесек болот. Ушу ошолордун пособияларын толук төлөтүп, жөлөк пулдарды, жанагы чергада жашагандардын шарттарын толук тургузуш керек.
башка көчүп кетпей турган кылып туруп. Ошонун картаңдары, жаштары боюнча да көп иштерди алып барыш керек. Эми программада аябай көп, сиздердин минуттарыңыздар аябай аз экен. Мен аябай шашылып сүйлөп атам, чын айтканда, сен жеткирип калайын депчи. Ошол жаш баладан ошо аксакалга чейин мен ушу программам бар, жер, суу ресурстары боюнча, бар тармак боюнча бар. Чоң рахмат, Аширбай Өмүрзакович, убактыңыз чектелди. Рахмат. Алла разы болсун. Дагы андан кийинки Жогорку Кеңеш депутаттыгына талапкер Каработоев Жалил Исаакович, анда сизге дагы жогорудагыдай эле суроолор менен кайрылгым келип турат. Саясатка кандай максатта аттандыңыз дагы, эгерде депутат болуп шайланып калсаңыз, өзүңүз жашаган, өзүңүз шайланган округдагы кандай делген көйгөйлүү маселелер сиздин жүрөгүңүздө үйт, аны кандайча кылып көтөрүп, алгачкы кадамдарыңызды кандай баштайсыз, кандай чечесиз, ушул эки суроого сизге 4 мүнөт убакыт кетти. Эми мен мурда ойлойт элем да, пенсияга чыкканда неберелерди тизеге коюп алып эркелетип отурамын деп. Көрсө, турмуш бардығын өзгөртүп салат экен. Акыркы 2-3 жолу тажиктер менен эми согуш деп эле коелу. Согуштан кийин биз азыр ал көйгөйлөрдү артта эстен чыгарып, элдин тынчтыгын ойлоп калдык да, элди кандай убакта тополоң болсо чыгарып кетебиз деп. Ушу эч ким зыян тартпасын, жарадар болбосун, башка болбосун деп ушул ой бизди кармап турат. Ошон үчүн мен ушул максатта чыктым. Чегара, биринчи максатым чегара көйгөйүн чечүү. Комплекстүү түрдө бардык жагынан. Муну эми бардыгын мен айтпай эле коеюн, бул өтө көп. Андан кийин эми чегара деп эле отура бербей, бирок жашоо да өтөт да. Жашоо болот. Аларга жакшы жашоо үчүн ошол шарттарды түзүп беришибиз керекпиз. Бул да өтө көп маселе. Мисалы үчүн жер, суу, жол маселелери бар. Билим берүү, саламаттык сактоодогу дарыгерлер, мугалимдер, алардын акчасын көбөйтпөсөк, биз чегада кармап кала албайбыз элдерди. Жок дегенде азыр 2 эсе көбөйтүп койсо качпайт эч ким. Андан тышкары мына биздин облус боюнча где-то бир 60-70% ашык жарандарыбыз миграцияда жүрөт. Ошолордун көйгөйүн ойлогондор аз. Ошолор бизге пайда алып келгенден кийин биз миграцияда иштеген жарандарыбыздын шарттарын түзүп берүүгө мамлекет тарабынан көмөк көрсөтүшүбүз керекпиз. Ошого депутат болгондон кийин биз барып түрткү болушубуз керекпиз. Эгер мигранттарга шартты түзүп берсек, алар деле бизге көп нерсени пайда алып келет. Эми дегеле айта берсе өтө көп. Андан тышкары мынау биздин эми суу башы болуп туруп, суу жетпеген жерлерибиз бар. Таза суу, сугат суу. Ал программада мен бүт эмелерин бөлүп койгонмун. Ошону сууду жеткирсек элибизге жакшы болот. Кийинкиси чегарада жашаган, вернее окуган окуучу балдарды жогорку окуу жайларга өткөзүп, квота берип, андан кийин кайра келип ошолорду эле айылда иштетиш керек. Башка жака кетирип жибербей, чет мамлекеттерге жөнөтүп окутуш керек. Кайра да кап келип өзүбүзгө жок дегенде 5-6 жыл иштеп берсе, элибиз үчүн пайда болот эле. Андан кийин жумушчуларды, жаштарды жумуш орундары менен камсыз кылуу. Бул өтө көп нерсе. Анан эң негизгиси, мен тоо-кен инженери болгондуктан ушу тоо-кен тармагына көңүл буруш керек дагы. Анткени майда эмелерде 30, 40, 50, 100ге чейин адамдар иштесе, тоо-кенде 2000, 3000, 4000, 5000ге чейин адамдар иштейт. Биз көп жаштарыбызды жумуш менен камсыз кылат элек. Кейін мынау егер депутат болып қалсам, мен ушул эле программаны карабастан кайра элге келип, эл менен байланышып, башка көйгөйлөрдү аткарууга жөн неме жасаймын.
ошол жагына тармагыначы көп көңүл бурамын. Чоң рахмат, Жалил Исакович, убактыңыз чектелди, ыраазычылык билдиребиз. Кийинки талапкер Кожонов Замирбек Рыспаевич, айтсаңыз, саясатка кандай максатта аттанып калдыңыз? Бул биринчи суроо. Ал эми экинчи суроо, эгерде сиз депутат болуп калсаңыз, ушул өзүңүз сайланган округдагы кандай көйгөйлүү маселелер сиздин жүрөгүңүздө өтөт? Депутаттык кадамдарыңыздын биринчисинде эле кандай иштер менен баштайсыздар, кандай чечесиз, кайсы маселелерди көтөрөсүз? Ушулар тууралуу жооп берип койсоңуз, анда убакыт кетти. Менин бул саясатка аттануумдун себеби, мен буга чейин жана айтып өттүм, тууралуу милдетин аткардым. Ал жерде көптөгөн элдердин көйгөйү бар. Буга чейин дагы мамлекеттик бюджет тарабынан, жергиликтүү бюджет тарабынан көп жакшы иштер аткарылды. Бирок бул элдин көйгөйү ошончолук эмеде базада көп эме болуп атат да, чечилбей келатат. Ошондуктан мен ошол эл шайлоо берип, ошол жогорку кеңешке барып калсам, ушул эл көйгөйүн чечүүдө буюрса бир жакшы акадилет кызматтуу өтөлөм деген менен максат менен алга чыктым. Бул депутат болуп калганымдан ары аткарамын деп мен алдыма койгон максатым программада көрсөтүлгөндөй эле билим берүү системасын заманбап деңгээлге алып чыгуу, ишкерликтик колдоо, көп балалуу үй бүлөлөргө, жалгыз эмелерге жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө социалдык жактарын камсыздандырууну жакшыртуу, заманбап эмгек рыногуна тең келүү үчүн кесиптик билим берүүнү өркүндөтүү негизинен ушулар. Анан айыл өзүдө айыл өкмөттүн айыл аймактын аймагындагы негизги көйгөйлөр ирригация маселеси, турак жай маселеси, ички жолдор маселеси, бул көйгөй өтө чоң көйгөйлөр бар. Буга чейин бизде айыл өкмөттө дагы жакшы иштер аткарылды. Мен бөлүштө депутат болуп калсам, ирригация маселеси бул Баткен областыбыз боюнча негизги проблема болуп келатат. Таза суу маселеси, мисалы мына эме боюнча сары бороо көбөйүп атат. Ошондуктан таза суу маселесин, ирригация, сууга суу маселесин биринчи чечсем деген алдыма койгон максатым бар. Андан кийин турак жай маселеси, бул турак жай маселеси дагы кээ бир үй бүлөлөрдө 2 үй бүлө бир үйдө туруп атат. 3 үй бүлөгө чейин бир үйдө туруп атат. Ошол маселелерди дагы чечем деген алдыма койгон максаттарым бар. Ички жолдор дагы мына биз иштеп көрдүк. Ички жолдорго негизинен жергиликтүү бюджеттен каражат бөлсөк, бул сметалык баасы 1 километр өзү 6-7 миллионго барып калат экен. Ошондуктан ошол ички жолдорду дагы тиешелүү министрликтерге сунуштап, баардыгына ушул айтып өткөн көйгөйлөрдү ошол жогору жактагы тиешелүү органдарга сунуштап, ушул элдин көйгөйүн туура так жеткизип, ошонун убагында аткарууга бир эл өкүлү катары кызмат көрсөтсөм деген аракетим бар. Замирбек Рыспаевич, карабагыңызда убактыңыз бар. Жокко чыгара берели. 30 секунд убактыңыз калыптыр, жокко чыгара берели. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Кадырман телекөрүүчүлөр, сиздер УТРК Баткен телеканалынын түз эфиринен жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлердин бүгүн жыйынтыктоочу деп айтсак дагы болот, 3-топтогу талапкерлердин дебатын көрүп жатасыздар. Биздин көрсөтүү түз эфирде жүрүп жатат. 0779 16 34 32 номерине талапкерлерге болгон суроолоруңуздар болсо WhatsApp аркылуу жиберсеңиздер болот. Чалууларды биз кабыл ала албайбыз. Биз көрсөтүүнү алдыга карай улантабыз. Анда урматтуу талапкерлер, биз кийинки бөлүккө өтсөк, бул бөлүктө азыр четинен кезек-кезеги менен бирден суроо бересиздер. Ана алгач эле Аширбай Өмүрзаковичке, Жалил Исакович, сиз суроо берсеңиз. Эми мен суроом эле ушу талапкерлик депутаттыкка талапкер болууга эмне түрткү берди? Жакшы суроо. Аябай эле. Эми чындыгында буга түрткү болгон себеби эле элимдин жашообу. Ошол биздин элибиз карапайым калк,
бүгүнкү күндө аябай кыйынчылыкта жашап атат. Кыйынчылык деген себеби миграцияга чыгып кетип атат. Ошо айыл чарба ошо чыгарган продукцияларды сыртка чыгара албайбыз. Өзүбүздө дагы рынокто өтпөйт. Мен бир кезде мэр болуп иштеп турганда ушул жерге квартал баштарга айтчу элем, ар бир үйдө ошол помидор, бадырын, ошол эмелерди эккиле деп, сабыз пияздарды ошолорду эгип туруп, бир жылдык эмесин ошол огородунан чыгарсын дечү элем да. Мына азыр бүгүнкү күндө ошону да чыгарбастан базарга сатып алып атабыз, Өзбекстандан алып келип атабыз. Өзүбүз кылбай койдук эчтемкени. Себеби аны өзүбүз жасап алып, бир жака сата албай атабыз, чоң жерлерге уюштуруп алып, ошол үлүштөргө, башкаларга. Муну биз ошол ушундай мени ойготуп атат, карапайым калктын чыгарган ошо өндүрүшүнө сыртка чыгарыш керек, сырткы рынокко чыгарыш керек. Мына Россияга, Казакстанга, биздин мына посольстволор бар, консулстволор бар, ушулар менен байланып, ушулар менен иш жүргүзүп, именно Баткен үчүн чоң бир базаларды уюштуруш керек. Ошол жака биздин өрүктү алып барыш керек, ошол жака биздин күрүчтөрдү алып чыгыш керек. Ошол жака бизден чыккан продукцияны алып барып туруп, ошол жака сатсак биз элибиз кичине байып калат, кичине путуна туруп калат дегенде ушундай маанында да. Себеби биз буну карабасак, биз элибизди өзгөрбөйт жашоо. Элибиз татаал жашоодо чындыгы. Иш жок, башка кылганга жок, анан Россияга барып миграция чыгып кетет. Миграциядагылардын дагы эмеси кыйын болуп атат, чындыгын айтканда. Жумушу кыйын болуп атат. Анан бүгүнкү күндө ушундай биз шарттарды түзүп, ушундай бир ишканаларды уюштуруп, кичи ишканаларга биз жардам көрсөтүп, жакшы бир багытта иш алып барсак, биздин элибизде кичине жакшы жашоо болуп калат. Мына Таласты көрүп атасыздар, Нояны уже булар чечип бүттү. Түз Турцияга дейт. Жогорку баада деп атат. Биз өрүбүздү ушундай бир рынок түзүшүбүз керек, ошо рынокко алып барып тапшырыш керек, ал жерде жогору баары сатышыбыз керек, элибизге чындыгында жакшы болуш керек. Мына чек ара жерлерибизде дагы азыр иштеп ататтар, өздөрүнүн араң жанын багып атат да. И ошол огороддон өзүнүн продукциясын чыгарыш керек, и эмеге сатыш керек. Ички рынокко или тышкы рынокко. Элдин жашоо мени ушунчалык ойготту, өзүм дагы ойготуп атат. Ошолордун мындай жер менен камсыз болбой жатат, тамарка менен камсыз болбой жатат, кыйын болуп атат чындыгындачы. Ошол маселе суу жетпей жатат, ушул маселелерди чечиш үчүн, ушулардын үстүнөн дагы иштеш үчүн. Азыр менин үйүмдө 3 балам жер бериш керек, ошо жер азыр албай жүрөт чындыгындачы. Эми мага окшогон эле карапайым калк, ошо карапайым калктын жашоонун үчүн чыгып атам мен. Ошо карапайым калктын көйгөйүн чечиш үчүн. Барган жерде ошолорго ушулардын тарабын талашып туруп, жерди, сууду, ушул свет ушуларды чыгарышка жеткириш керек. Тамаркаларды бериш керек. Элге жардам ушуну аткарышыбыз керек. Анан чындыгында мына дарыябыз агып атпайбы, мына дарыябыз жөнүн агып атат. Ошолорго мини гэстерди курсак, эл иш менен камсыз болот. Жүздөгөн гектар. Мен Султанбай Абдырашевдин эмесине кошулам программасыгачы, ошо текесе керек программасы. Ошондой эле ушуну колдойм дагы. Себеби если ошол жактан суу келе турган болсо, бизде жүздөгөн гектар кошулат. Жер, ошо айыл чарба багыты, алма, өрүк, жана да башка баардыгы мөмө жемиштерди чыгарып туруп, биз тышкы миграцияга чыгарсак болот. И жанагы азыр Полоткан айыл өкмөт деп атпайбы? Ушул Полоткан айыл өкмөтүнө чейин канал инвестицияларды канал алып барсак болот. Себеби Бүргөндүн массивиден дагы бир каналды уласак болот да жерденчи. Улап туруп ошо жака апара турганыбыз жок. Эл бардыгы суу менен камсыз болгондон кийин эл уже иш менен камсыз болгону ошол. Кудай буйруса элибиз өзүнө өзү багып алат, өзүнө өзү иштерин жүргүзүп алат. Ажырбай Өмүрзакович. Анан ошо жанагы пособие боюнча барды Баткенге төлөш керек. Баткен эли баатыры, балдарын барды ошол балдарга пособие алып, балдарын багса, ошондо булар миграция чыкпайт чындыгын айтканчы. Ошол балдарын бага албай жатат. 2-3 баланы багыш кыйын болот. Анан 5-6 балага пособие ала албаса, тем более кыйын болот. Ошону бардыгы пособие жеткириш керек, сени чек арада жашаган. Болбосо чек ара алып келиш керек, ошолор жашатыш керек, ошо жашап көрсүндөр. Ашырбай Өмүрзакович, эми Замирбек Рыспаевдин дагы суроосуна кезек Макул. Сурооңузду берсеңиз. Ашырбай Өмүрзаковичке сурооңузду. Менде суроо жок. Суроо жокпу? Анда сиздерде кошумча мүнөттөрүңүз бар, 2 мүнөтүңүз пайдалансаңыз болот. Рахмат. Урматтуу Баткен элим, мен элимсиңер. Баарыңар тууганыбызбы, мен бир туугандарым болосуңар. Баардыгыңарды мен чындыгын айтканда урматтайм, сыйлаймын. Мына кече жакында эле бизге мына арабтар үй салып бергенде ошол арабка жолуктум да мен. Жолукканда арабка айттым эле, мен сага көзүм күйүп атат. Не дейт да, котормуш айтты. Мен ушул менин бир туугандарыма, ушул кыз келиндерге, балалуу чакаларга үй салып бер. Булар менин бир тууганым болот. Сен арабтардан келтирип ушуларга үй салып берип атасың. Менин ушул колумдан келбейсиң. Мага да дуа берчи, сен ошол дуа кылып да. Анан бир сүйлөй албаган бала менен сүйлөй албаган келин да, ушулар келип калдыма жардам сурапчы. Мен ал кезде бул жакта эмеде элем.
бизге үй бербей иштаат дегенегечи. Ошонун жолуктуруп туруп мен айтам, ушунча сооп ишти Алла Таала сага берген болсо, сооптуу ишти аткарып атасың. Эгерде мына экөөнө сен үй бербесең, сен сооптуң каяка барат? Деп туруп ошол үй алганбыз ошол жерден, үй алып бердик ушундай. Кудай буйрса, биз өзүбүзгө ушунчалык мүмкүнчүлүк болсо, биз элибизге өзүбүздүн бир туугандарыбызды өзүбүз үй менен камсыз кылсак, бизге байлыктын кереги жок, бизге бийликтин мансабынын да кереги жок. Бизге ушундай кудурет берсе, ушундай жөндөн берсин Кудай буйрса, биз элибизди өзүбүз бакканга жарашыбыз керек. Өзүнүн элибизге өзүбүз үй салып бергенге жарашыбыз керек. Чындыгында ошо байлыгыңды көтөрүп кете албайсың тиги дүйнөгө. Тиги дүйнөгө ошо соопту алып кетесиң. Жакшылыкты гана алып кетесиң. Ошон үчүн элге жакшылык кылыш керек. Бул аз гана жашоодогу дүйнө болуп атат. Кээ бир адамдар ушуну түшүнбөй жатат. Ошо түшүндүрүш керек болуп атат. Бул дүйнөдө менменсинип, или байлыгың менен чиренип, же башка менен чиренип эчтеңкеге жетпейсиңер. Чиренсең ыйманың менен чирен. Чиренсең жакшылык кылып чирен. Элди багып чирен. Элди жеткирип чирен. Вот мен ушуну талап кылат мен. Ушуну да каалайм мен. Мен ушинтип туруп айтам мен. Не себептен деп турасыңар? Мен не келдим бияка түшүнөсүңөрбү деп туруп ушуну түшүндүргүм келет. Карапайым калктын ички дүйнөсүндө жаткан ошол көйгөйүнү жеткиргим келет ушинтип. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кичинекей эмоционалдуу сүйлөйбүз биз өзү. Аны кап этпейсиздер. Трибуналда ушинтип сүйлөйбүз. Кудай буйрса жеткиргенге аракет кылабыз. Элимди мен сүйөм, мен элим үчүн жашаймын, элимдин патриоту болуп, Кудай буйрса жакшылыктарга гана жол ачканга даярмын. Кудай буйрса баары жакшы болот. Алладан гана суранабыз. Рахмат, туугандар. Чоң рахмат. Сизге да ыраазычылык билдирели. Жалил Исаковичке кезекти берели. Сиз да Жалил Исаковичке Ашырбай Өмүрзакович сиз суроо берсеңиз, Урматтуу Жалил Исакович, эми сиз деле чындыгын айтканда аябай чоң иштер аткарып жүргөн экенсиз ушул күнгө чейин. Кыргызстандын кызматында болгон экенсиз, кызмат иштерде жүрүпсүз. Анан уже ушунча иштеп картайган адам эс алыш керек да. Анан не сизди граждан ушунчалык эле чындыгында талапкерлик коюп, эгерде ошол депутат болом деген эме менен ушундай катуу граждан менен келипсиздер, болбосо мындай кезде адамдар жарабайт да. Физически дагы сиз жаш турасыз ушу кычырапчы, дагы да иштеп берем депчи. Рахмат. Мен депутатка коем деп ойлогон да эмесмин. Чынын айтканда, отурсам эле жаштар, карылар болуп, коңуш айылдардан топтолуп келишти. Ушу чек арада бир топ иштерди көрсөткөн элең, анын үстүгө 2 жолу курултайдын делегаты болуп келдиң. Эми дагы мүмкүнчүлүк болсо 2 жыл экен. Мен айттым да, ой, мен жашым жетип калды, болбойт мага десем, 2 жылга чыдабайсың беми деди. Акыл көндүрүштү. Анан эл үчүн не кылбайсың? Келдим да, жашым өтүп кетсе дагы келдим. Эми бул кандай десем, 2 жолу курултайга барганда мен бул жерде жалаң гана өзүңдүн айыл өкмөтүндөгү айылдардын көйгөйүн чечет экенсиң. Мен ошо айыл өкмөтүнүн көйгөйлөрүн эми толук чечкен жокмун, негизгилерин чечтим, бирок калгандары чечилип атат, проектте уже киргизилген. Андан тышкары баягы кандай десем, эвакуация жолу же качуу жолу тополоңдор делибиз качты го. Ошондо мен көрдүм да, ой, ушу машинең толуп кетет, бара жатсаң машиналар талкананып калган, баягы картер урулупчу. Жаш балдарын кучактап келиндер, аялдар турат, ала кет деп. Алайын десең, кай жагын аласың? Өзүң забитый кетесиң. Анын үстүгө түйүнчөктөрү бар, кийимдери бар. Ошондо ушу ыйлап жибересиң карап турупчу. Анан ошолорго жардам берип жүрүп, көнүп калат экенсиң да элдердичи. Ошон үчүн аттандым мен. Экинчи, жерибизде согуш болбосун. Элибиз тынч болсун. Ошол маселени чечейин деп аттандым. Анын үстүгө буларды азыр бизге тынч болгону менен толук чечилген эмес маселе. Бүгүн эртең кол салабы жокпу, эч ким аны билбейт. Ошон үчүн биз ага даяр болушубуз керекпиз. Канчалык даяр болсоң, ошончолук жеңил болот. Эми өзүңүздөр көрдүңүздөр, чегип Лейлектен чоңгырага чейин аткылап турду тажиктер, көп жерлерди күйгүздү. Башкасын айтпайын, 2 жолку чоң согушта Көкташ айылына кире алган жок.
баягы боевиктер деп коёк эми, алардын пограничниктерин биз эсепке деле албайбыз. Основном боевиктер келген, боевиктерин киргизбей айылды аман алып калдык. Анда эми менин да көп болбосо да бир аз үлүшүм бар, анткени жаштарды барып, ай балдар давай тургула, элдерди жарымын көчүрсөң жарымыбыз калалы, ушуну сактап калалы деп. Андан кийин баягы элдик кошунду түзүп, аларга курал жарак керек, аны ким берет? Уруксатың жок болсо, президентке чейин кайрылып жүрүп, уруксатты алып, кошундарды түздүк. Азыр эми Кудай буйрса, кичине биягыбыз неме кол салса дагы биз жарым даяр болуп калдык. Жалил Исакович, Замирбек Рыспаевичтин дагы суроосу болсо кезек берели, убакыт бүтүп калбасын. Мен Жалиловго жалаң ийгиликтерди каалаймын. Себеби ушул жашка келип, пенсионный жашта туруп, ушул жаштар менен тең таймашып аракеттенип атканга биз ушундай аталарыбыз бар экендигиге сыймыктанабыз. Ушу менен катар эле Ашырбаевага жалаң ийгиликтерди каалаймын. Иштерине ийгилик каалаймын. Баатыр Суроо барбы? программасы боюнча айтып өттү. Суроо жок сизде, суроо жок. Анда карамагыңызда 2 мүнөт убакыт бар. Жалил Исакович, пайдалансаңыз болот. Рахмат. Эми баягы программамда кыска айтып кеттим мен. Мигранттарга келип токтогон элем. Мигранттарга канчалык биз шарттарды түзүп берсек, элибизге ошончолук акча көп келет. Ушуну биз эске алып, мен өзүмдүн программамдын бир пунктун ушуга көңүл буруп иштеймин, эгер Кудай буйруп депутат болуп калсам. Андан тышкары бизде баягы халктын көбү, эми жаштары дейм да, үй салууга жер участоктору жок. Ошон үчүн жаңы жерлерди ачып, жер участокторун берсек, бир аз болсо да жаштарды кармап калат элек. Башка жака кетирбей. Бизде канчалык элибиз көп болсо, ошончолук чек арага жакшы болот. Кийин мынау Халмион, Бүргөндү өрөндөрүндө дагы суу аябай тартышта. Андан тышкары бизде мынау Самаркандек, анын үстүндө дагы дың жерлер жатат. Ушул дың жерлерге суу жеткизип берсе болот. Ал үчүн инвестиция тартыш керек, жана дагы башка жолдор менен. Мисалы үчүн бизде тоо кендери бар. Тоо кендери менен кызматташып, спонсорлор менен ошо сууларды чыгарып бергенге мүмкүнчүлүк бар. Эми негизинен мынабу бизде өрүк, шабдалы жана башка жер жемиштер бар. Ошолорго кайрадан иштетип, аларда жумушчу орундарын неме кылсак, элибизге жакшы болот эле. Бизде ушуну жакшы жолго азыр Башым мырза айтып кетти, чыгара албай атабыз. Негизинен биз өрүктү чыгарышыбыз керекпиз. Экспортко болгондо да жакшы экспортко чыгарып туруп, элибизди ошону менен багып алсак болот. Өрүк Баткен өзү өрүктүн мекени. Биз ушуну жолго койсок, биз азыр бизден ким алып кетет? Өзбектер алып кетет, тажиктер алып кетет. Жыргалын эле ошолор көрүп атат. Биз жөн эле даярдап колго карматып берип коюп атабыз. Керек болсо ошолорду өзүбүз жеткизип, Россия болобу башка мамлекеттерге өзүбүз жеткизсек, ошол акча өзүбүздө калат эле. Негизинен ушулар. Чоң рахмат. Жалил Исакович, убактыңыз чектелди. Ыраазычылык билдирели. Анда кийинки талапкерге өтсөк, кийинки талапкерге телефонуңуздарды өчүрүп алсаңыздар мүмкүн болсо, Жалил Исакович, Замирбек Рыспаевичке кезек келди. Анда Замирбек Рыспаевичке суроо бересиз, Ашырбай Омурзакович. Суроого жооп берүү үчүн албетте 2 суроого жооп берсин. Сизде 7 мүнөт убактыңыз бар. Анда сурооңузду бере берсеңиз болот. Эми мырза Замирбек, сизге суроо, мына азыр төрага болуп иштеп турат экенсиз, ошол болуп аткан айыл өкмөттө ушунга чейин эл менен тыгыз байланышта иштеп атасыз. Элдин көйгөйү кандай экенин билесиз. Эл менен ушундай тыгыз байланышта иштеп, элдин көйгөйлөрүн чечкен. Өзү негизи эле өкмөттө иштеш аябай кыйын. Себеби элдин көйгөйүн чечиш үчүн ошонун үстүндө иштеш өзү негизи кыйын да. Ушул күнгө чейин мына иштеп, ушунча күнгө чейин ошолордун ооруну жеңилдетип келе жатасыз.
эгерде сиз депутат болуп калсаңыз, кандай сиз ошолорго жакшылык кыласыз дагы? Кандай жакшылык кылам деген ниетте бар атасыз? Иштерди аткарам деген. Мен жогорку кеңешке депутат болуп шайланып калсам, биз өзүбүздүн ошол ислах болуп атканга эле эмес, жалпы эле ушул Баткен району, Баткен округу боюнча көптөгөн көйгөйлөр боюнча иштейм деген аракетим, максатым бар. Жана эле айтылып өтүп, бу жерде асандай негиз ирригация маселеси бу жерде Кыргыз Кыштак айылы менен Алга айылында турат. Буга мындан экинчи Бүргөндү каналын бойлотуу экинчи проект каралган, уже каралып атат. Ошого окшогон бир чоң проекттерди аткарууда тиешелүү жерлерге жеткирип, ошого бир себепчи болуп калсам, мен жакшы иш аткардым деп өзүмдө мындан ары Эсептеп каласыз. эсептеп каламын. Мындан тышкары дагы баягы билим берүү системасындагы мектеп, садиктер, зарылчылыктар болуп атат. Буга окшогон баардык эле көйгөйлөрдү чечсек, буюрса жакшы иш аткардык деп өзүбүздү эсептейбиз. Рахмат. Чоң рахмат. Жалил Исакович, сурооңуз болсо узатсаңыз болот, Сабитбек Рыспаевичке. Мен суроом Замир сиз буга чейин ошо Ханмён айылын жетектеп келген экенсиз. Ошол убакыттарда сиз элге кандай кызмат көрсөтө алдыңыз? Туура. Мен Сакылыктан айланмагында 3 жыл төрага болуп турдум. Өз талапкерлигимди койгондон баштап мен төралык милдетин токтоду. Буга чейин аткарылган иштер мына бизге биздин айланмакта өтө жакшы иштер аткарылды. Мамлекеттик бюджеттен бүтпөй турган ошол 3 жыл аралыгында мен иштеп турганмын. Мамлекеттик бюджеттен бүтпөй турган 2 мектебибизди, орто мектебибизди бүтүрүлдү. Мындан тышкары ирригация маселеси боюнча бизде кошуна мамлекет Өзбекстандан өткөн бир каналыбыз бар эле. Суу Өзбекстандан чыкканга чейин өзүнүн эмесин жоготот эле. Ошол каналды дагы мамлекеттик бюджеттин эсебинен 154 миллион сомдук проект менен өзүбүздүн территориядан алып өтүп, мындан тышкары жергиликтүү өзүбүздүн бюджеттен аткарылган иштер бир 3 стадион курдук. Мындан тышкары ирригация маселеси боюнча ички каналдарды кыйла өзүбүздүн жергиликтүү бюджет эсебинен ошол аткаруу бийлиги аткарды. Эми биз көзөмөлдөп депутат катары болуп турдук. Негизинен жакшы иштер аткарылды деп эсептейм. Чоң рахмат. Карамагыңызда дагы 2 мүнөт убакыт бар, пайдалансаңыз болот. Мен ушул жогорку кеңешке депутат болуп калсам, жалпы ушул элибизге ак адилет кызмат кылып, ушул көйгөйлөрдү айтып өтүштү. Баардык көйгөйлөрдү буюрса жакшы элдин көйгөйүн аткарабыз деген максат менен аракет кылабыз. Чоң рахмат. Убактыңызды чектей берели жокко чыгарасызбы? Чоң рахмат. Анда урматтуу талапкерлер, кадырман телекөрүүчүлөр, биз кийинки бөлүккө өтсөк, кийинки бөлүктө биз телекөрүүчүлөрдөн келген SMS билдирүүлөрдү алгачкы келгендерин окуйбуз. Ал үчүн ар бириңиздерде 2 мүнөттөн убакыт бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү талапкерлерге болгон суроолоруңуздар болсо 0779 16 34 32 номуруна SMS билдирүү аркылуу жиберсеңиздер болот. Анда биз кийинки бөлүктү баштайбыз. Алгач эле Аширбай Омурзакович, сизден баштайлы. Биринчи келген суроолорду окуйбуз. Аялдарга карата зордук, зомбулукка кандай кылып күрөшөсүздөр? Той мааракедеги ашыкча чыгымдарга кандай карайсыздар деген суроону аягы 42 менен аяктаган абонентибиз жиберген экен. Эгерде депутат болуп калсаңыздар. Мен депутат болсом деле, болбосом деле ыйман чегиде аялга зордук, зомбулук көрсөткөнү туура эмес деп эсептейм. Себеби бизди өзү тарбиялаганда ушу жаш кезибизден аял бул аял заты, бул эркек заты. Аял заты назик деп түшүнүшүбүз керек. Эркек мындай
көтөрүмдүү жанагындай жумуштарды көтөрүмдүү, сөздү көтөрүмдүү ушундай болуш керек да. Анан чындыгында жашоодо ушундай болот, бул билимсиз калгандыктан болуп атат да. Бул көп маалыматсыз калгандыктан болуп атат. Көп жанагындай китеп окубагандыктын негизинде болуп атат. Анан мугалимдин күчсүздүгүдөн болуп калат. Именно ошо мугалим тарабынан мисалы үчүн көбүрөөк ушул жөн эле сабак эле эмес, бул тарбиялык иштерди да күчөтүшүбүз керек. Тарбиялык күчөткөндө бул назик аяк заты, бул эне. Бул эне, бул аялың, бул эжең, бул карындашың, бул кызың, муну бизге Алла Тааладан берилген белек. Ушинтип мен түшүнөм. Анан эгерде ушуга зорлук, зомбулук көрсөткөн болсо, бул өзүнүн мыйзам чегиде жазасын алыш керек. Себеби аны тарбиялаш керек. Алар менен психологдор иштеш керек. Аларды жанагындай эмелер менен тарбиялаш керек. Кандай болбосун, ушуну тарбиялаш керек. Кийин көргөндө аял затты көрүп сүйө турган болуп калыш керек да. Ушул деңгээлге алып барыш керек. Кийинки сурооңузду айтсаңыз? Кийинки суроо саламатсызбы? Эгерде депутат болуп калсаңыз, биринчи кадамдарыңыз кандай болот деген СМС билдирүүсүнүн суроосун жиберген экен. Аягы 52 менен аяктаган абонентибиз. Мен жанагы суроонун экинчисин айттым. Анан буга да жооп берем. Буга дагы жооп бересиз. Жанагы суроонун экинчисин айтсаңыз. Вактыңыз аз калып Жок, мен жооп берем, любойго жооп берем. Экинчиси жооп берем, убакыт аз калганбысы жооп берейин. Той мааракедеги ашыкча чыгымдарга кандай карайсыз? Бул өзү чындыгында той мааракедеги ашыкча чыгымдар ал чөнтөгүндө бар үчүн жумшап атат да, алчы. Ал жумшай берсин. Ал чыгара берсин. А чындыгында чөнтөгүндө жок болсо чыгара албайт, колунан келбейт аны. А чыгарганды запрететсин, эмне кереги бар? Ал байлыгын кайга жумшасын? Ал действительно байлыгы бар. Тигиге теңелем деген тентекти токтотуш керек. Теңелбесин байга. Өзүгө жараша кыймыл жасасын, өзүнө жараша иш аткарсын. Анан да кийинки сурооңузду айтсаңыз, жанагы депутат болуп калсаңыз, алгачкы кадамдарыңыз алгачкы кадам эле ушул. Мен биринчи эле кадамым ушул баткен элимди сүйөм. Баткен элинин биринчиден ушул кадамы эле элимдин алгачкы тазалыктан баштайм мен. Тазалыктан баштайм. Элиме керектүү ошол бардыгы шаймандарды, башкаларды, машиналарды ушундай нерселерди тартып бергенге аракет кылам. Суу чачкан машиналарды. Чоң рахмат, убактыңыз чектелди. Ыраазычылык билдиребиз. Анда кийинки Кожоновго келген суроо экен, алгачкыларын тааныштырайын. Эгер сиз депутат болсоңуз, Кемпирабад боюнча оюңуз кандай? Өзбек тарапка бергенге макулсузбу же каршысызбы? Чечилген маселе туура, бирок оюңуз кандай? Ушул суроого жооп берсеңиз деп аягы 60 менен аяктаган абонентибиз берген экен. Бул суроого мен жооп бербейм. Жооп бербейсиз? Себеби каралып бүткөн маселе. Чоң рахмат. Анда кийинки СМС билдирүүнү окусам, сизге дагы эле ушундай суроо келиптир. Эгерде депутат болуп калсаңыз, алгачкы кадамдарыңыз, алгачкы жасай турган иштериңиз кандай болот? Кандай чечесиз? Көбүнесе депутаттар бул жакта сүйлөйт дагы, ал жакта барганда ал маселелерин көтөргөн маселени унутуп калат, эстеринен чыгып калат деп суроосун жиберген экен. Аягы 55 менен аяктаган абонентибиз. Биз алдыбызга койгон максат программалардан эч качан тайбайбыз, буюрса аткарабыз. Себеби биз ушул жердеги көйгөйдү жөнтөрүбүз менен сезип келдик. Ошондуктан биз мынтип аттанып иштеп берсек, элге кызмат кылып берсек деп алга чыгып отурабыз. Буюрса ушул элибизге, баткен элибизге кызмат кылабыз. Чоң рахмат. Жалил Исаковичка суроо келген экен. Саламатсызбы? Сиз дагы депутат болуп калсаңыз, дейт, аксакал катары ошол депутаттык кадамдарыңыз, берген убадаларыңыз аткара аласызбы? Кандай аткарасыз, кандай иштерди жасайсыз деген СМС билдирүүсүн жиберген экен. Эми аксакал катары мен өзүм Кыргызстан боюнча Данышман аксакалдар ордосунун мүчөсүмүн. Ал жерде биз көп бөлүктөн турган көйгөйлөрдү көтөргөнбүз. Бул ыймандан баштап бардыгы баягы тарбия бардыгы бар да. Мен барганда ушул жагындагы көңүлгө алып баягы аксакалдык ишимди кыламын. Бул тарбия болот. Анан жана айтып кеттик го, ысырапчылык башка, биз ошолорду да карап кетебиз. Андан кийин мен башында айтып кеттим, эң биринчи бул чегара көйгөйүн чечүү. Анткени чегарада тынчтык болбосо, бул жашоо эмес. Анткени биздин айылдардагы көбү малын сатып үрдү. Кээ бирөө турак жай курбай турат, ойлонупчу. Мындай жашоо токтоп калган десең да туура келбейт, ошого жакындап калганда
Biz ошол чегара көйгөйүн чечмейинче бул элдин жашообу жакшы болбойт. Биринчи кезекте мен көңүлүмдү ошого бурамын. Андан кийин дегиле өтө көп, бирок эл менен тыгыз байланышта болгум келет мен. Анткени депутат болуп эле Бишкекте жүрсөң эч нерсени чечпейсиң. Негизги ушулар. Чоң рахмат. Дагы сизге суроо бар экен. Саламатсыздарбы? Эгерде шайлоого өтпөй калсаңыз, атаандашыңыздын программасында колдойт белеңиз, ишке ашырат белеңиз деген суроо. Түшүнүксүз суроо. Эгерде шайлоого өтпөй калсаңыз, атаандашыңыздын программасын колдойт белеңиз дейт. Аягы 50 мен актаган абонентиңиз. Атаандаш ал бая калган 9 болобу. Биздин программаларыбыз окшош бардыгычы. Анткени биз бир Баткен облусунун көйгөйүн көтөрүп атабыз. Бирибиздики бардыгында карап көргөндө бир эле көйгөйдү көтөрүп, бир эле көйгөй эмес, бардыгы окшошуп кетет. Ошон үчүн алар аткарып, эгер мен өтпөй калсам, алар аткарса мен сүйүнөмүн. Чоң рахмат, убактыңыздагы чектелди, ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу талапкерлер, ардактуу телекөрүүчүлөр, биз теледебаттын соңку бөлүмүнө келдик. Бул 1 мүнөт, сиздер телекөрүүчүлөргө кайрылып алсаңыздар болот, жыйынтыктоочу 1 мүнөт. Анда даяр болсоңуздар, убакыт даяр болсо, Аширбай Өмүрзакович, сизден баштасак. Урматтуу элим, мына Кудай буйрса программабызда ошол бардыгы бар, карапайым элдин бардыгы көйгөйлөрү бар. Ошо аксакал пенсионерден бөбөктөргө чейин, ошондой эле мугалим, врач, милиция, пограничник, жаштарыбыз, спорт, ушулардын баардыгы ушунун ичинде камтылган. Себеби ушулардын баарын бирден убактыбыз жетишпейт, көрүп атасыздарбы? Ушулардын баардыгын биз аткарганга толук күчүбүз жетет, аткарабыз Кудай буйрса. Ушу баардык проблемаларды чечкенге ошо трибунада туруп сүйлөнгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз болот. Менин номерим 5, Райымкулов Аширбай Өмүрзакович. Кудай буйрса мени шайласаңыздар, мен ошо жерге барып, колумдан келген жакшылыгымды аткарып, элимдин жашообун турмушун оңдогонго толук күчүмдү жумшайм. Мындан аркадагы күчүм ошо элим үчүн арналат. Рахмат. Номерим 5. Колдоп бериңиздер. Чоң рахмат. Анда кезектеги талапкерге берели. 1 мүнөт убакыт. Жыйынтыктоочу Карабутоев Тижали Исакович, сизде убакыт даяр болсо кет. Мен шайлоочуларымды суранып кетет элем. Эч убакта добушуңуздарды акчага сатпаңыздар. Мага бересиздерби, башкага бересиздерби, чын жүрөгүңүздөн бериңиздер. Акчага сатылган бул келечекти саткан менен барабар. Ал эми 28 күнү шайлоого келип добуш бергендер, мен 28 апрель күнү 69-га толомун. Эгерде мага белек кылып 8 номер бюллетендеги 8 номерди басып койсоңуздар, мага чоң белек берген болосуздар. Мындай лаш басып коюңуздар 8 номерге. Ал эми эгер Кудай буйруп өтүп калсам, мен эл үчүн бүт күчүмдү жумшап иштеймин деп ант беремин. Чоң рахмат. Анда кийинки талапкерге кезек берсек, Замирбек Рыспаевич, сизде. Кудай буйруп мен жогорку кеңешке депутат болуп барып калсам, алдыма койгон максаттарымды бардыгын аткарууга ошол бардык жумуштарды эл алдында мен өз сөзүмдү беремин аткарууга. Менин шайлоо бюллетендеги шайлоо номери 3, Кожанов Замирбек Рыспаевич, кызматыбыз сол Кыргыз өлкөсү үчүн, элибиз үчүн. Чоң рахмат, урматтуу талапкерлер. Сіздерге дагы ыраазычылык билдирели. Студиябызга келип, ошо телекөрүүчүлөргө өзүңүздөрдүн программаңыздарды айтып, телекөрүүчүлөр менен баарлашып, өзүңүздөрдүн алдыдагы аткара турган ишмерчендериңиздер менен бөлүшкөнүңүздөр үчүн сиздерге ыраазычылык билдирели. Сиздерге да рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Убакыт аз болуп калды, биз көп көйгөйүбүздү айта албай калдык. Ийгилик каалайбыз, ушул талаптар боюнча ийгилик каалайбыз. Кадырман телекөрүүчүлөр, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип жетти. Биз бүгүн ошол
жыйынтыктоочу теледебат десек дагы болот. Номер 2 Баткен Бирман аттуу шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутаттыгына мөөнөтүнөн мурда шайлоого карата ошол округтан 10 талапкер аттанган. Ошол талапка ылайык 10 талапкер тең Утерка Баткен телеканалы аркылуу акысыз 10 мүнөттүк эфирлерин колдонушту. Андан соң ошол теледебат 3 топто өттү. Бүгүн жыйынтыктоочу теледебат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, маалым болгондой 28 апрель күнү жогорку кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтөт. Андыктан ар бириңиздер жарандык милдетиңиздерди аткарып келип, татыктуусун тандап кетүүгө чакырабыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Берүүнү мен Бермек Манасов алып бардым. Келерки берүүлөрдөн амандашканча саламатта калыңыздар.